Өз укугун билген адам башка адамдардын да укугун билет, демек өзүнүн башкалардын алдындагы милдеттерин да билет. Бул албетте бул билим коомдун гармониялуу болушуна, ынтымактуу болушуна алып келет. Бүгүн бизде эфирде адам жана укук темасында кызыктуу, жандуу жана Кыргызстандагы көйгөйлүү, маанилүү болгон маселелер тууралуу талкуулайбыз. Бул иш күндүн кечи программасы, бул ТВ1 каналы. Мен Урмат Борченов, барыңыздарга салам айтам жана биздин 2 сааттык жандуу маегибизге чакырам. Hakıkat çındık adile toң адамдык улуу табылга калыстык тайган учурда кайышат сыздап кабырга чыркырап турган учурда чындыктын туусун кадырла арам иш ачпайт багыңда адалдык жолду байырла акыйкатсыздык тууралуу андан айтайын ырдап сауымдаң Bir akıl bir baş bir deneң адамдар түркүн дүйнөдө акылы менен бирөөлөр арбын иш кылат дүйнөгө айрымдар кылмыш жолунда арылбай жүрөт күндө эле акылга сыйбас иш кылса андайдын башы түрмөдө а бирок кээ бир жандарды алдырат сабап мойнуна айланат экен андайлар айрым милисалардын ойнуна жетекчилерге айтарым андай желмогуздарды жойгула элдин камын ойлогон эр уулдар келсин ордуна Milisa bolup Kırgızda mingdegen adam iş kılat Göğe yapmayayım tarmaka Köptörün işin tüz kılat Ayrımlar var alacaktan adamdık Joldan yüz burat Kıylalar cüret tüngüzeve Kılmıştım barın jürgüzöt Kutulup getip andaylar Kuğuluktun jayım birgizet Korgoçum degen milisa Korgulu vartıp günöönü Karalap gelip büröönü Karangı tamga girgizet Jelkeden tartan uruşup Jelimden başlık giygizet Koğlanım bötöl kösünü Kokodon suunu kuyuşat Barbagan işke bardın dep Baş sögün jançıp uruşat Böyrökten tartıp urganda Börüdey batır bolsa da Bük düşö kalıp kuruşat Tolgosoң baştın andayda Çeçintip alıp cılaŋaş toңdurup suuka kurutat Bir jaka muzdak suunu Töbödön ıldıy kuyuşat Kalçıldap turgan andayda Katkırıp karap turuşat İçine klor salışat Protivagazdı tağışat Tızıldatıp orutup Tırmakan iğne sayışat Kılmış iş kılbay kılçalık Kıyın onu tartsa mınçalık Kılbagan işti gebire Kıldım dep moyun kalışat Tüp bilbes iştin ayınan Türmögö barıp jabışat Atene tuğan sızdaşıp Armanın aytıp kalışat Aytpasa bolboyt mındayda Akındık sözgö bayralıp Togot bostordun ayınan To bulbulu bir keste tok togul ketken aydalı Bağımımdan iyiyim işinde Bar emes birok içinde Baldar var işke jodoğuz Hakikat jolun tappasan alardı nege koyobuz Bir karım maydı çiritken Buzuktu kaçan joyobuz Kırgızdı kırgız kordosa Kırgızdı kırgız sordosoň anda kılımgan uyat bolobuz Geçtiğin gezekçisi Urmat Borçenov. Дагы бир жалпыңыздарга кутман кеч, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз маанилүү жана көйгөйлүү деп эсептелинген тема адам жана укук темасында маегибизди баштаган турабыз. Бүгүн бизде жалаң проактивдүү жана албетте колунан көп нерсе келген мыкты айымдар мейманда. Биздин маегибизге сиздер да кошулсаңыздар болот. Ошондой эле урматтуу биздин көрөрмандар ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу кат жазып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин бөлүм башчысы Айкөл Турганбаева жана ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын теңдик нуру долбоорунун координатору Нурай Мамытова. Алгачкы суроом министрликтин өкүлү катары Айкөл айымга болсун. Азыркы учурдагы Кыргызстандагы зордук зомбулуктун абалы кандай, азайып атабы, көбөйүп атабы статистика тууралуу айтып өтсөңүздөр. Рахмат сурооңузга.
Бүгүнкү күндө ушул үй бүлөдөгү зомбулук маселеси Кыргызстанда деги эле ушул дүйнө жүзүндө өтө бир көйгөйлүү маселелердин катарын толуктап турат. Бул абдан негизи ушул үй бүлөдө болуп жаткан окуялар Кыргызстандагы ушул үй бүлө көйгөйүндө маселелердин ушундай көптүгүнөн кабар берет деп айтып кете алам. Бүгүнкү күндө негизинен жалпы ушул 2017-жылдын 10 айына карата статистика 7669 учур катталды үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча. Ал былтыркы жылга салыштырмалуу ошол 12%га көбөйгөндүгүнөн кабар берип турат. Деги эле бул үй бүлөлүк зордук зомбулук негизи үй бүлөдөгү ушул көбүнчө аялдар кабылышат 80%. Андан кийин ушу жаш балдар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, эркектер ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып турушат. Бунун эмнеси себеби бар? Эмне үчүн көбөйүү бар сиздердин оңуңуздар боюнча? Изилдөөлөр. Бул көбөйүүнүн себептери дагы атап кетейли. Бул негизинен эле Кыргызстанда ушул социалдык, экономикалык абалдын дагы таасири тийгизет. Андан сырткары үйдөгү ушул эркек кишилердин көбүнчө баягы өзүнүн аялдарга болгон аларды менчиктеп алуу сезимдери, аларды баягы биротоло аны кылба, муну жасаба деп алардын бардык иш аракеттерине киришүүсүнүн негизинде ушундай дагы бир көйгөйлөр жаралат. Алкоголдук ичимдиктердин негизинде дагы болот. Андан сырткары дагы бир маанилүү ушул себебин айтып кетсем болбос. Бул жерде атайын Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк зордук зомбулукту коргоо боюнча мыйзамы бар. Ал мыйзамдын негизинде 2017-жылга чейин үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жаран өзү гана ушул кайрылышчу милиция кызматкерине ошо жергиликтүү барып арызын негизинде гана ошол жарандын жабырланган жаран өзүн кайрылып ошонун негизинде гана ушул иликтөөлөр жүрчү да. Бүгүнкү күндө ушул 2017-жылдан тарта бул жабырланган адамды көргөн бардык эле Кыргызстанда жарандар, жон гана күбөлөр, кошуналары булар дагы ушул кайрылууга укугу бар болуп калды. Ушул себептен дагы баягы бул көйгөй көбүрөөк ушул катталгандыгы дагы байкалат да. Андан сырткары мурда социалдык түйүндөрдө ушул үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жарандарды чыгаруу дагы аз болчу. Көбүнчө азыркы күндө бул баягы жапа тырмак Кыргызстанда баарыбыз киришип, анын негизинде ушул аялдын көйгөйүн как резонансный маселе катары баарыбыз чагылдырып жатабыз. Ушул себептен дагы баягы биринен угуп бири көбөйүп жатат да, ушундай кайрылса болот деп. Илгери эмес, бул мындан бир көбүрөөк бир жылдар мурда кыргыздарда баягы унчукпай калуу маданияты дагы билебиз да. Көбүнчө ушул айтуудан тартынышып аялдар. Анан аны айтуудан дагы көбүнчө көз жумду кылып ушундай болуп келген да. Бирок мен айтуудан алысмын. Бүгүнкү күндө бардык эле аялдар ушул укуктарын билип, анан кайрылып жатышат депчи. Мындай маселелер да бар. Көбүнесе ушул аялдар кайрылып, бирок анын артынан кайра тосмо арыздарды жазган учурлар дагы кездешпей койбойт. Негизи жана бул кыргыздарда илгертен эле баштап көйгөй катары бааланып келген да. Мисалы сересеп салсак, белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дагы ушу Ак кеме повестинде ушул өзүнүн аялын урганба, ороскулдун каарман аркылуу деле ошол мезгилде эле бизге ушул жазуучу кыргыздарда ушундай көйгөйдүн бар экенин бизге кулак кагыш кылган да. Бирок бул көйгөй бүгүнкү күндө деле ушул көйгөй болуп келе жатат. Ал бул көйгөйдүн үй бүлөлүк зомбулуктун дагы түрлөрү бар. Бул аялга же эркекке карата психологиялык жактан дайыма аны басынтып, кысынтып, мазактоо. Андан сырткары бул ошо дене боюго дагы таасир тийгизүүчү ушул физикалык да түрү бар. Экономикалык түрү дейбиз. Жана көбүнчө бул түрүнө аялдар кабылышат. Жана көбүнчө үйдө отурган аялдар
декретти көргүдөн кийин ошо төрөт боюнча кош бойлук боюнча өргүдө баягы жумушсуздук калган мезгилде ошол финансылык жактан дагы муктаж болуп андан ошондой эле укуктук социалдык көйгөйлөр бар түрлөрү бар. Булар жанагы көбүнчө жарандар ушул жубайлар жашап кийин ажырашкан мезгилинде баягы балдарына болгон алиментти төлөбөй, андан сырткары ушул үйдөгү бардык аларга тиешелүү болгон имуществолорду талашуу мезгилине да келип чыгат. Ушундай айта берсек көйгөй ушундай азырынча түрлөрү бар, бирок көйгөйлөр тууралуу бир аз кененирээк бир аздан кийин токтололу. Азыр мен суроону Нурайга узатсам, жана 16 күндүк азыр кампания жүрүп атыптыр зомбулукка каршы. Анын максаты кандай? Анан эмне кандай десем, кандайдыр бир пландары бар да, күтүүлөр, өзгөрүүлөр болобу жыйынтыгында? Чоң рахмат ушул зомбулукка тиешелүү ушул маселелерди көтөрүп чыкканыңыздарга чоң рахмат. Бул сиздер айткандай, бул 16 күндүк акциясы негизи 25 ноябрда башталган болчу. Бул акция негизи глобалдык кампаниянын бөлүгү болуп эсептелинет. Ушул Кыргызстанда бул акция 10 жылдан бери өтүп келе жатат. Бул быйылкы жылдын акциянын эң негизи фокусу, темасы бул жанагы пандемиянын шартындагы зордук, зомбулуктун күчөп турган учуру болду да. Ошол эң негизи темасы болду. Анан ошого байланыштуу биз ушул бардык көңүлдү ушул акциянын алкагында бардык көңүлдү биз аялдардын укуктарын коргогон активисттерге, жана башка жарандык коомдук уюмдарга, жана ошондой эле аялдарга жардам көрсөткөн кызматтардан кризистик борборлорго биз колдоо көрсөтүү максатында ушул акцияны биз уюштуруп жатабыз да. Бул акция негизги Бириккен Улуттар уюмунун демилгеси менен көтөрүлүп келген. Анан ошол акциянын мындай бир кызыктуу бир тарыхый факты деле бар. Бул Кыргызстан бул акцияга 2010 жылдын 4 апрелинде кошулган болчу. Аны сиздерге белгилүү болгондой 3 күндөн кийин бизде Кыргызстанда ушул апрелдик революция болуп калган. Бирок буга деле карабастан ушул алгачкы жылы деле Кыргызстан абдан активдүү катышып келген бул акцияда. Анан биздин жарандык коомубуз абдан активдүү, сиздерге маалым болгондой. Ошондуктан биз Кыргызстан ушул биринчи кошулган жылы да абдан көптөгөн иш-чараларды, иш-аракеттерди уюштуруп келген да. Анда эмесе бул жылы биз деле жанагы теңдик нуру долбоорунун алкагында бул долбоор негизи евро биримдик колдоосу менен ишке ашырылып келе жатат. Анан бул долбоордун алкагында биз ушул 16 күндүк акциянын пландаштырып ишке ашырып келе жатабыз. Бул быйыл биз ушул акцияда бардык пандемияга ылайык биз бардык иш-аракеттерди онлайн режимине котордук. Ошондуктан биз туура келди ошондой жанагы кайрымдуулук сатуу ярмарканы биз онлайн режиминде өткөрдүк. Мисалы, бул ярмаркага биз бардык жанагы биздин белгилүү инсандарыбызды, мода дизайнерлерди чакырып, алар өз буюмдарын мындай белек катары беришти. Биз ошол буюмдарды ошол онлайн сатуу аркылуу биз адамдарга мындай базардык баадан төмөн кылып саттык ошол распродажадачы. Анан ошол биздин бул акциянын негизги максаты бул кризистик борборлорго жок дегенде $1000 топтоп берели деген максатта ушул акцияны биз уюштурганбыз. Анан кечээ биздин ушул банковский эсебибизди текшерсек, бир аз жетпей калыптырбыз $1000. Бирок $950 топтоп, анан кийинки жумада биз ушул Ак жүрөк деген Ош шаарында жайгашкан кризистик борборго ушул бардык акчаны биз тапшырып беребиз. Кризистик борбор деп калдык. Негизи өлкө боюнча канча кризистик борбор бар? Сизде маалымат барбы? Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 17 кризистик борборлор бар. Булар бүгүнкү күндө аймактарда иштеп жатышат. Булардын ушул мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам негизинде жылда конкурска катышат. Андан жеңип алган кризистик борборлор кызматтарды ушул мамлекет тарабынан каржыланат. Быйылкы жылы ушул
мамлекет тарабынан 7 миллион 400 миң сом бөлүнгөн. Бул негизи кризистик борборлор дайыма мамлекет менен тыгыз, өкмөт менен тыгыз байланышта иштеп, андан сырткары баягы жабырланган жарандар бул жака кайрылышып, ал жерде баш калкалоочу жайлары бар, бекер ушул психологиялык жардамдарды көрсөтүшөт. Бүгүнкү күндө дагы пандемия шартында дагы булардын ролу абдан зор болду деп айтсам жаңылышпаймын. Коопсуздук жайларды уюштурушуп, андан сырткары ушул жапа чеккен жарандарга бардык ушул өлкөбүздүн аймактарында бардык ушул чалууларга дагы жооп берип, ал жерде психологдор дагы отуруп өздөрүнүн бекер кеп кеңештерин айтышып, ушундай дайыма колдоо келтирип турушат. Анан ушул кризистик борборлор тууралуу да айта кетсем, ушул жанагы пандемия учурунда алар убактылуу жабылып иштебей калышканда, ушул пандемия учурунда эмне себептен алар жабылып иштебей калышкан. Анткени ушул пандемия бул бардыгыбыз үчүн мындай күтүүсүз нерсе болуп калганда, анан ушул кризистик борборлор ушул жанагы өзгөчө кырдаал киргизилгенде, анан жанагы блокпосттор пайда болуп калганда, бизде мындай логистика жагынан да мындай маселелер дайын эмес болуп калдык. Дайын эмес болуп калдык. Ошондуктан биз ушул Бириккен Улуттар Уюмунун теңдик нуру деген долбоордун алкагында биз ушул кризистик борборлор менен чогулуп, акылдашып, биз жанагы убактылуу коопсуз жайларды ачтык ушул пандемиянын учурунда, май айында. Ушул жылдын май айында. Анан ушул учурда биз ушул биринчиден май айында биз Ош жана Бишкек шаарында ушул убактылуу жайларды ачканбыз. Эмне себептен бул эки шаарда? Анткени биз ошол моментте жанагы жаңы механизмдерди иштеп чыкканбыз. Мисалы ушул блокпосттор пайда болуп калганда, мындай суроо болуп калганда, мисалы ушул аял коменданттык сааттын учурунда ал зомбулукка дуушар болуп калса, ал кандай ал кантип ушул мыйзамдын чегинде үйдөн чыкса болот ушул учурда. Ошондуктан ошондой логистика жагынан көптөгөн маселелер болгондо, ошондуктан биз ошол механизмдерди ушул эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте жана башка ички иштер министрлиги менен жана башка органдар менен чогуу биргеликте жаңы инструкцияларды, жаңы механизмдерди иштеп чыгып, биз ушул убактылуу жайларды ачтык. Анан ушул демилгени колдоп, башка эл аралык уюмдар ушуга эле окшош сыяктуу убактылуу жайларды башка аймактарга ачып башташты да. Анан мен билгендей Ысык көл облусунда жана Жалал Абад облусунда ушундай убактылуу жайлар азыркы учурда да иштеп жатышат. Ооба, туура айтасыз. Негизи бул карантин мезгилинде ушу үй бүлөлүк зомбулуктагы 65%га көбөйгөндүгү байкалат. 65%га зомбулук ушул 3 айдын ичинде. Себеп дегенде бир үйдө калды, бир бөлмөдө калды. Мурда баягы турмуштук оор кырдаалда турган үй бүлөлөрдү айтпаганыбызда дагы жакшы жашаган үй бүлөлөрдүн арасында деле ушундай кризистик кырдаалдардын негизинде үйдөгү жанагы бардыгы бир үйдө болуп калып, сиз айткандай аялдарга болгон жумуш көбөйдү, эртеден кечке алардын баягы үйдөгү оокаттардын баарын аял киши жасап калды, андан жумушун жоготту. Ушул себептерден дагы атмосфера, үйдөгү чыңалуу, психологиялык ушулардын негизинде дагы баягы зомбулук көбөйдү. Ошондуктан Маегибизди рекламалык тыныгуудан кийин уланталы. Биздин берүүбүздүн өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Бул компания өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Грандвилл жана Астория үйлөрүнөн баарыңыздарды жашоочу болууга чакырат. Эгерде 31 декабрга чейин батир алсаңыз, анда алмалуу сезон акциясына катышкан болосуз жана iPhone 12 Pro, iPad Pro же MacBook'ду белек аласыз. Кайсы белекти аласыз, өзүңүз тандайсыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Биздин конокторубуз алдын ала мындай статистикалык, бир аз башындагы маалыматты биздин меймандарыбыз берип өттү. Эми биз мындай маселенин өзөгүнө өтсөк.
маселенин өзөгүнө өтсөк, мына көпчүлүк биз компания жасап атабыз, биз мындай кризистик борборлор менен иштешип атабыз. Жыйынтыгында чындап позитивдүү өзгөрүүлөр барбы? Агрессорлор азайып атабы? Ошол зомбулук сиз айткандай мурун көп билинбей калса, азыр элдин баардыгында телефон бар, интернет бар, байланышуу жеңил болуп атат, ошондуктан көп болуп атат деп атасыздар. Чындап келгенде, чыныгы зордук, зомбулук үй-бүлөдөгү азайдыбы? Негизи бул чыныгы зордук, зомбулук азайгандыгы жөнүндө жана жогоруда мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө баягы неме бул сандар өсүп жатат да. Негизичи бул балким бул да себептери бар. Бул жерде биз атайын аналитика жасап көргөнүбүздө өлкө боюнча эң көп катталган учурлар ошо Чүй облусунда жана Бишкек шаарларында. Эң аз ошол зомбулук учурлар катталган Талас, Баткен облустарында катталды да. Эми бул жерде мен айтуудан алысмын. Таласта аз болуп атат же Баткенде аз депчи. Бул жерде дагы чүйдө бул миграциянын эсебинен ички миграция, ошондой эле бул жактагы укук коргоо органдарындагы балким мыкты иштеп жаткандыгынын да себебинен бул үй-бүлөлүк зордук, зомбулуктардын бети ачылып, аларга да кайрылуулар ошондой көп болуп жатат. Андан сырткары да аялдардын биз негизи жанагы үй-бүлө институтун коргоп калууда, нравалык, адеп ахлактык ушундай бир окууларда аялдардын дагы көп ушул таасири тийгизет да. Алар эгерде ошол өздөрүнүн укуктарын билсе, алар да кайрылуулар да көп келип түшөт. Бүгүнкү күндө сиз айткан сурооңуз боюнча бул жерлерде атайын үй-бүлөлүк зордук, зомбулукту алдын алуу боюнча комитеттер иштеп жатат. Азыркы күндө алардын жумуштары боюнча мониторинг жүргүзүп атабыз. Андан кийин гана сиз айткан ушул комитеттер дегенде бул аксакалдар кеңеши деген сыяктуу органдарбы? Бул комитеттерге негизинен бүгүнкү күндө өлкө боюнча 470 комитет иштеп жатат өлкө боюнча. Бул комитеттердин курамына ушу жарандык активисттер бар. Айыл аймактардачы. Ошол эле аймактагы баягы аксакалдар сотунан да киришкен, аттуу баштуу сөз өтүмдүү болгон аксакалдар, врачтар, мугалимдер, милиция кызматкерлери бул атайын курам менен бир комитет болуп түзүлүшөт. Ошол комитеттердин курамында айымдар көппү? Мисалы үчүн көп учурда, кечирим сурайм, ошол эле аксакалдар кеңешине үй-бүлөлүк араздаш болсо, айыл жергесинде аксакалдар кеңешине барат. Эми өкмөр жакшы жашагыла, урушпагыла деген сөз менен эле чектелип калат да. Анан кийин ошонун эсебинен көпчүлүк тосмо арыздарды дагы жазып коюп атышат го айымдар. Мисалы үчүн мен күйөөмдү кечирдим. Болду, менин эч кандай да арызым жок. Болбосо баласын дагы балким катуу сабады, өзүн дагы чындап келгенде кайсы бир деңгээлде инвалид кылды, ой жүгүртүүсү башкача болуп калды. Бирок ошол эле маалда мен кечирдим, дуарызым жок деп коет. Бул нерсенин мындай булагы, өзөгү эмнеде сиздин оюңуз боюнча? Бул абдан жакшы суроо болду. Мен негизи ушул биздин Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөөнүн жыйынтыгына кайрылгым келип жатат. Ушул биздин өнүктүрүү программасынын алкагында жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгында мындай маалымат чыкты да, 70 ушул гендерлик зомбулукка байланыштуу козголгон иштердин 70%-ында айымдар өзүлөр жанагы тосмо арыз жазып, өз күбөлөрүн кечирип жашап калып атышат. Бул эмнени бизге билдирет? Ошондо ушул сандарды биз алсак, 10 айымдын ичинде 7 айым өз ошол айымга кол көтөргөн күйөөсүн кечирип жатышат да. Анан бул проблемага биз карасак, бул албетте ушул мыйзамдагы мындай бир мыйзамдагы көрүнүш деле бар да. Анткени эгер ушул кылмыш иш козголсо, ал эч кандай тоскоолдуктарга карабастан ал сөзсүз түрүндө сотко жетиш керек. Бирок тилекке каршы биз баарыбыз билгендей, айрыкча ушул айыл жергесинде бардыгы жанагы аялдын жакынкы айлана чөйрөсү, жакындары, достору, алар сен чыдашың керек, сен үй-бүлөнү сакташың керек деп баары эле туруп алышат да аялгачы. Анан аял ошол басымынан улам ушундай тосмо арыздар чыгып келүүдө.
Анан мен ойлоймун, бул өз жабырлануучу өзү эмес, жакынкы адамдар ушуну жабырлануучуга чечип коюп атышат да. Анан жанагы Сузактагы биз окуяны мисалы катары алсак, Сузакта мисалы аял, ушул аял тосмо арызды жазганга карабастан тергөө органдары жанагы кылмыш ишти алар улантышты. Анан жыйынтыгына чыгарышты, сотко чейин алар ушул ишти жеткиришти. Анан мен ойлоймун, ушундай кейстер көбүрөөк болсо, анан мисалы Сузактагы милиция органдары ушундай так ишин алып барса, менин оюмча, демек башка учурларда да ушундай мүмкүнчүлүк бар экен да. Ушул резонанстык кейстерди биз сотко жеткиргенге бардык мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Мындай да карасак, биз ушул жалпы коомдун ичинде мындай түшүндүрүү иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Мисалы, эмне үчүн ушул аял үй бүлөсүндө өзү коопсуз, өзүн сезбесе, өзү мындай коркунучта, күндөн күнгө зомбулук көрүп жашап жатса, ал эмне үчүн ушул аял бардык аракетти көрүп, эмне үчүн ушул аял ушул үй бүлөнү сакташ керек? Мен ойлоймун, мен үчүн анда мындай суроо пайда болуп калат да, чыныгы үй бүлө деген эмне анда? Менин пикиримде, үй бүлөдө ар бир адам өзүн коопсуз, ыңгайлуу сезиши керек. Анан өз үй бүлөсү, өз үйү мындай жылуу жер болуш керек да. Анда эмесе тескерисинче болсо, эгерде сиздин үй бүлөңүз ушул түшүнүктөн алыстап кетсе, анда мен ойлоймун, бул үй бүлөнү сактоо үчүн эч кандай бир кажети жок деп ойлоймун да. Азыркы учурда мисалы үчүн салт сана бир тарапта, анан кийин бир тарапта мындай адекваттуу ой жүгүрткөн жашоо бардай сезилет да. Мисалы үчүн чыккан кыз чийден тышкары деп, кыз кетти, анын проблемасы биздики эмес деп, туугандары дагы тилекке каршы мындай жардам бербей калат көп учурда. Анан кийин кайнене, анан кийин жалпы ошол күйөө балким үй бүлө курганга даяр эмес болчу. Ал деле апасынын тилеги менен макул болуп койгондур. Бирок ушундай сыяктуу мындай үй бүлө тууралуу түшүнүгү, үй бүлө куруу тууралуу, үй бүлөнү алып кетүү тууралуу түшүнүк көп учурда бизде тилекке каршы менимче мындай коомдо жакшы өнүккөн эмес да. Министрлик тарабынан ушундай бир үй бүлө институту деп атпайсыздарбы? Мындай үй бүлө куруу боюнча агартуу иштери курулабы? Себептен биз азыр маселенин жыйынтыктары менен күрөшүп атабыз да. Бул нерселерди алдын алыш керек. Туура айтасыз. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бул ушу үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды координациялоо жаатындагы ыйгарым кылктуу мамлекеттик орган катары аныкталган. Бирок бул башка дагы субъекттер бар бул жерде. Бул айтып кете турган болсом, билим берүү министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, ошондой эле башкы прокуратура, жогорку сот, жарандык коомдун өкүлдөрү, мамлекет массалык маалымат каражаттары деги эле бул күрөшүүдө жапа тырмак киришишибиз керек да, жарандарчы. Ошол эле мезгилде бул атайын иштер, окутуулар жүргүзүлөт. Мектеп жашында жогорку класстын окуучуларынын сабактарына, ошондой эле студенттерге үй бүлө куруудагы, үй бүлөнүн баалуулуктары, ушундай сабактар киргизилүү дагы пландалып жатат. Андан сырткары ушул жаңы эле жарандар атайын үй бүлө куруу максатында өздөрүнүн арыздарын калтырууда, ошол ЗАГС органдарына деп коебуз, ошондо дагы бул эки жаранга ушул окутуулар жүргүзүлүш керек да, негизичи. Ошто алардын кийинки жашоосуна кадам ташталып жатканда, алардын баягы жашоону сактоо, бири-бирине болгон укугун, бири-бирине болгон ушул үй бүлө институтун бекемдөөгө аларга дагы бир атайын окутуулар жүрүп, ошонун негизинде гана болуш керек. Андан сырткары дагы бул жерде бул кыска жана узак мөөнөттүү программалар өлкө тарабы, мамлекет тарабынан кабыл алынып алдында турат, ал боюнча да иштеп жатабыз. Бул узак мөөнөттүү программа дегенибиз бул аны башкача айтканда жарандарды ар тараптан колдоого алып
балким ошол эле мезгилде ошо маданият кызматкерлери дагы, дин кызматкерлери дагы бул жерде мындай бир алардын да салымы болуш керек да, маданиятка чакырууда, бири бирин сыйлоодо, андан сырткары ошол жана жогоруда айтып кеткендей мектеп жашынан баштап окутууда, андан психологдор бизде бүгүнкү күндө жетишпейт, кесипкөй психологдорчу. Аларды окутууда дагы ушул жогорку окуу жайлардын бюджеттик месталарына көбөйтүү дагы зарыл. Психологдордучу, ал психологиялык жардамдар дагы сөзсүз түрдө адамга абдан чоң таасирин тийгизет. Биздин көрөрмандардан суроо бар экен. Сиздер дагы узатсаңыздар болот. 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу. Эмнеге 16 эле күн аялдар андан дагы узак камкордукка муктаж аялдар негизи 24 саат 7 күн бир жумада, 365 күн бир жылда дегендей. Бул абдан жакшы суроо. Эмнеге 6 күндүк акция? 16 күндүк акция. Эмне үчүн бул акция ар бир жыл сайын 25 ноябрдан баштап 10 декабрга чейин өтүп келе жатат. Анткени 25 ноябрь бул гендердик зомбулукка каршы эл аралык күнү болуп саналат. Анда эмесе бүгүн 10 декабрь бул адам укуктарынын эл аралык күнү. Ошондуктан бул символикалык эки датанын ортосунда 16 күн тандалган болчу. Ошондуктан бул акция 16 күн жыл сайын келе жатат да. Бирок туура бул абдан туура суроо. Биз ушул 16 күнгө чектелбей эле биз жыл сайын ушундай терең түшүндүрүү иштерди биз сөзсүз түрдө алып барышыбыз керек. Анан мен да айтып кетейин, ушул Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында биз ушул университеттерди кыдырып, ушул акциянын алкагында мектептерди кыдырып, өзгөчө мындай гендердик зомбулук темадагы лекцияларды окуп келе жатабыз. Студенттерге, окуучуларга, ата-энелерге. Анан мен ойлоймун, бул да мындай өз салымын кошуп берет. Анан бул акциянын да эң негизги мындай слоганы бул сен өз аракет көрсөтүүнү өзүңдөн башташың керек деген эң негизги слоганында. И биз жалпы коомго биз жеткиришибиз керек. Биз ушул акциянын алкагында биз жөн эле мындай иш-чараларды өткөрүлбестен биз өзүбүздүн гендердик зордук зомбулукка каршы позициябызды ачык коомдо белгилеп, өзүбүздүн мындай иш-аракетибиз менен көрсөтүшүбүз керек да, ушул позициябыздычы. Ошондо биз мындай жакшы позитивдүү жыйынтыктарга чыгабыз. Анан экөөңүздөргө тең суроо болсун. Азыркы биздин коомубуз дагы биздин жүгүбүздү биз аял затына илип койгондойбуз да. Аял заты үй бүлө багыш керек, аял заты балдарды багыш керек, аял заты коомдук пикирлерди жаратып, биздин укуктарыбыз үчүн күрөшүш керек. Анан кийин аял заты анан жыйынтыгында тилекке каршы аял заты зордук зомбулук дагы көрүп атат, жыйынтыгында колдоо да таппай атат. Бул нерселерди болбош үчүн дагы мындай алдын алыш үчүн дагы кандай сунуштарды, жолдорду айтат элеңиздер? Рахмат. Себептен жоопкерчилик бирдей болуш керек, укуктар бирдей болуш керек деп эле какшап келатабыз. Мына гендердик теңчилик, гендердик гармония, анан болбосо жумуштарды биздин айымзаттар жасайт дагы жыйынтыгында кайра кордук көргөн дагы айыл болот. Негизи бул боюнча дагы жумуштар болуп жатат. Бирок жанагы айылдык кеңештин депутаттыгына деле былтыр ушул быйылкы жылы мыйзам атайын өзгөртүүлөр киргизилип, аларга да 30% сөз аял заты болуш керек деп белгиленген. Биз аялдарды коомго ушундай бир бардык жактан активдүү алып чыгууда гана ушундай бир теңчилдикке жетебиз деген ойлор бар да. Демек, бул аялдарды баягы үйдө аларды жумушу жок калбаш керек. Аларды сөз түрдө жумуш менен камсыз кылыш керек. Аларга деген ошол айлык маянаны көбүнчө эле аялдарда ушул үйдө отуруп калганда, алар баягы социумга чыкпай эле үйдө отуруп өздөрүн баягы көпчүлүк өркүндөтүү жагынан дагы аз мындай аял эркектерге караганда бир аз басымдалып калат да. Ошондуктан аялдарды жумуш ордун таап, аларды иштетүүдө, өздөрүн ушул башка дагы окуу курстарга, мамлекет тарабынан ушундай курстарга өткөзүп, андан сырткары бул баягы аял менен эркек
бири бири менен абдандай тыгыз бири бирин сыйлаш керек, бири бирин болгон өзүнүн пикирлерин сыйлаш керек. Башкача айтканда аял үйдө төрөп бала чака багып жаткан мезгилде аны ар жактан колдоого алыш керек. Сиз кыскача бир 3 жол, 3 сунуш кыскача. Менин оюмча, Чектелүү себептен сунуштар көп болуш керек сиздерде. Ооба, менин оюмча биз жанагы эл аралык иликтөөлөр да көрсөтүп жатат. Ушул зордук зомбулукка каршы күрөштө үлгүлүү мисалдар абдан чоң ролду ойнойт да. Мисалы, сиз да белгилүү инсан катары, сиз да ушундай зомбулуксуз жашоону чагылдырсаңыз, өз социалдык баракчаңызда, бул да мындай өзгөчө сигналды жөнөтөт да жалпы коомгочу. Анткени сиз мындай ролевой модель болуп турасыз, жалпы коомгочу. Анан мен ойлойм, ушундай биз зомбулуксуз жашоо сүргөн үй бүлөлөрдү, мындай жоопкерчиликтүү инсандарды биз көрсөтө алсак, анан ушундай эле жанагы резонанстык кейстер, ушул аягына чыккан кейстерди биз да чагылдырсак, массалык маалымат каражаттар колдоосу менен, мен ойлойм, ошондо ар бирибиз ошол жоопкерчиликти өзүбүзгө алсак, ошондо биз сөзсүз мындай позитивдүү, жакшы жыйынтыктарга чыкканга ээ болобуз да. Убактыбыз жыйынтыкталып калды. Чоң рахмат бизге кызыктуу сонун маек куруп бергениңиздер үчүн. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин бөлүм башчысы Айкөл Турганбаева жана ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын теңдик нуру долбоорунун координатору Нурай Мамытова болду. Ийгиликтерди каалайбыз. Бардык пландар сөзсүз түрдө ишке ашсын. Чоң рахматыбызды айтабыз. Ал эми азыр болсо биздин көрөрмандарыбыздын назарына Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айымдын кайрылуусун сунуштайбыз. Today, I congratulate all the people of Kyrgyzstan on International Human Rights Day. Бүгүн мен жалпы Кыргызстан элин эл аралык адам укуктары күнү менен куттуктайм. Быйыл адам укуктары күнү адам укуктарынын жалпы декларациясынын 72 жылдыгына туш келет. Декларацияны дүйнөнүн бардык тараптарынан чогулган түркүн укуктук жана маданий каада салт өкүлдөрү иштеп чыгып, 1948 жылдын 10 декабрында Париждеги Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында бардык улуттар үчүн бирдиктүү стандарт катары жарыяланган. Анда ажыратылгыс укуктар, башкача айтканда сизден тартып алууга мүмкүн болбогон укуктар белгиленген. Ага расасы, дини, жынысы, тили, саясий көз карашы, улуттук же социалдык же башка статусуна карабастан ар бир адам табигый түрдө Адам укуктары декларациясында көрсөтүлгөн идеалдар, тактап айтканда теңдик, эркиндик, басмырлоого жол бербөө, адамдын кадыр баркы жана акыйкаттык бүгүнкү күндө бардык өлкөлөрдө эл үчүн ажарктуу жана актуалдуу бойдон калууда. 2020 жылы Бириккен Улуттар уюмунун билдирүүсүндө айтылгандай, табигый негизде COVID-19 пандемиясынан жакшы сакаюуга багыты адам укуктарынын чордонунда. Жана биз глобалдуу түрдө бардык үчүн тең бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө умтулабыз. Бул COVID-19 маалында ачыкталган. Тотумдук мүчүлүштүктөрдү жоюу жана тамырлаган. Ошондой эле биз муундар аралык тең укуктуулукка, эртеңки жана келечек муундардын жана бүгүнкү балдардын укуктарына көңүл бурабыз. 2020 жылы туруктуу өнүгүүнүн күн тартибинин алкагындагы бардык өлкөлөр кабыл алган милдеттемелерди туюндурган. 2030 жылга чейинки жигердүүлүк декадасы башталмак. Көздөгөн максат ар бир мамлекетте туруктуу өнүгүүнүн 17 глобалдык максаттарына жетишүү үчүн жигердүү аракеттенүү. Жана да өлкөлөр үчүн орчундуу дүйнөлүк көйгөйлөрдү ыкчам чечүүгө инвестициялоо, айрыкча жакырчылыкты жоюу, биздин планетанын жана адамзаттын жашоосуна коркунуч жараткан климаттын өзгөрүшүн чечүүгө кадам. Анын ордуна өтө кыска мөөнөт ичинде COVID-19 кризиси жакырчылык, ачарчылык, билим берүү, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана ден соолук жаатындагы узак мөөнөттөгү өнүгүүнү артка чегиндиргенин көрдүк. Теңсиздиктин тереңге баратканы башка маселелер. Мисалы, басмырлоо жана адам укуктарын коргоодогу олуттуу кемчиликтерине күбө болуп отурабыз. Ал кемчиликтердин айрымдары өкмөттөрдүн кризис учурунда жарандарга майнаптуу кызмат көрсөтүүсүнө таасиринен улам келип чыгууда. Буунун өнүктүрүү программасынын жаңы изилдөөсү пандемия 2030
жылга чейин өтө жакырчылыкта жашагандардын санын 1 миллиарддан ашык адамга жеткириши мүмкүн деп божомолдоодо. Бул дүйнөдөгү эң маргиналдык жана калктын аялуу катмарына катуу сокку урат. Кыргыз Республикасында COVID-19 социалдык экономикалык таасири өлкөнүн экономикалык, социалдык жана маданий укуктарга тийип, болгон айырмачылыктарды күчөтүп, туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүү боюнча улуттук аракеттерди солгундатууда. Көңүл чордонуна алуучулардын, аялдардын абалы менен аялдар жана эркектердин тең укуктуулук көйгөйү. Ушул жылдын биринчи чейрегинде эле Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук катталган фактылардын саны 65%га өскөн. Укуктук жардам сураган кайрылуулардын негизинде биз аялдар эркектерге караганда социалдык турмуш, үй бүлө, мүлктүк укуктары жана балдардын муктаждыктары жаатында көбүрөөк кыйынчылыктарга тушукканын билебиз. Ага сексуалдык жана гендердик зомбулук жана бала багуу да кирет. Рон, Финляндия өкмөтү, буунун өлкөдөгү командасы жана Европа биримдиги менен биргеликте Spotlight демилгесинин алкагында айырылуу катмар укуктук жардам көрсөтүү боюнча, анын ичинде аялдарга басым жасап, улуттук аракеттерди колдоду. Бүгүнкү күндө 4000ден ашуун адам акысыз юридикалык жардам алышкан. Өлкө боюнча 28 юридикалык жардам борбору уюштурулган. Акысыз юридикалык жардамды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 ишеним телефону аркылуу да алууга болот. Эл аралык адам укуктары күнү гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк кампаниясынын аякташына дал келди. Биз аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту токтотуунун маанисин баса белгилейбиз. Кыргыз Республикасында гендердик зомбулук мыйзамды бузууга жатат. Аялдар, бардык адамдар зордук, зомбулуксуз жашоого укуктуу. Бирге аракеттенүү аркылуу зомбулукту токтото алабыз. Көптөгөн аялдар өз үйлөрүндө зомбулукка кабылышат. Үй бул өзүбүздү коопсуз сезе турган жер. Зордук, зомбулукту токтотуу, аялдар менен кыздарды урматтоо жана коргоо үчүн дагы көптөгөн эркектер жана аялдар үн кошот деп ишенем. Кыргызстандын кыздарына өзүнүн жана мамлекеттин келечегин өздөрү аныктоосуна жол көрсөтөлү. Аялдар өлкө потенциалын жарымын түзөт. Бул текке кетирбей турган баалуулук жана байлык. Бул тараптан биз аялдардын адам укугун коргоонуу уюмдарына алардын биринчи жардам берүүчү ролун эске алуу менен ийкемдүү каржылоону улантабыз. Зордук, зомбулуктун курмандыктарына жардам берүүсү үчүн баарына жеткиликтүү бойдон калышы, айрыкча жардам издеп куткарууда кыйынчылыктарга туш болгон аялдар үчүн милдеттин мындан ары да аткарышы үчүн саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтарды колдонууну улантабыз. Жыйынтыктап айтканда, адам укуктары күнү бизге туруктуу өнүгүүнүн күн тартибиндеги өзгөрүү мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, инвестициялоого шыктандырат. Буунун өнүктүрүү программасы Кыргыз Республикасынын элине COVID-19дан кийин калыпка келүү боюнча инклюзивдүү жана туруктуу, карапайым калкка багытталган демилгелерди колдоону улантат. Биз аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана алардын тең укуктарын колдоо жана ушул пандемиянын бардык социалдык жана экономикалык кесепеттеринен жапа чеккен адамдардын адам укуктарын илгерилетүү боюнча ишибизди улантабыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү программабызда биз маанилүү жана Кыргызстанда көйгөйлүү болгон маселелер тууралуу кеп кылып атабыз. Темабыз адам жана укук деп аталат. Бүгүн бизде мейманда юристтер жана ошондой эле адвокаттар жана өкмөт мүчөлөрү дагы келип отурат. Анда эмесе кезектеги меймандар менен тааныштырып өтөлү. Про боно адвокат Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин мүчөсү Есения Рамазанова жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам директору Акжол Халбеков мырза. Хош келипсиздер бүгүнкү студиябызга. Пробоно адвокат дегенди окуп калып эле дароо кызыгып атам. Пробоно адвокат деген ким, эмне жумуш кылат? Ошол суроодан баштайлычы алгач. Рахмат, саламатсыздар. Биринчиден мен бүткүл эл аралык
адам укуктары күнү менен биздин кыргызстандыктарды куттуктап кетким келет. Жана ошондой эле бул күн эле эмес, ошол 10 күн, 10 декабрь эмес же 16 күндүк жанагы иш чараларды күн эмес, ар бир күн ошо адам укуктары сакталып келүүсүн каалайт элем да. Эми пробона деген бул кыргыз тилине которулганда кайрымдуулук дегенди билдирет да. Пробона бул кайрымдуулук иш дегенди билдирилет. Бизде ушул 2016 жылдан бери адвокатуранын алдында окуу борборунда 100дөн ашык адвокат именно ушул адам укуктары боюнча, гендердик укуктар боюнча билим алып, ошондой иштерди кандай алып жүрүш керек экен, ошол боюнча окуудан өтүп, сертификат берилген да. Бул жанагындай өзүңүзгө белгилүү болгондой бир резонанстык иштер болгондо, жана баягы ала качуу боюнча Бурулайдын өлүмү, же болбосо ушундай көп резонанстык иштер боюнча пробоналар катышат да. Бул жерде адвокаттар эч кандай гонорар албайт, акысыз, ошондуктан бул кайрымдуулук деп айтылат да. Анан кийин бир кейске, бир ишке 4-5 адвокат болуп катышат да. Бир адвокат жазык жагынан күчтүү болот, бир адвокат жарандык жагынан, ушундай экономический жактан ушундай көп адвокаттар тобу бир топ бир ишти алып барат да. Ошондуктан бул гонорар деген сөз жок болот, эчтеке жок болот. Бул ошондон кайрымдуулук деп айтылат. Адвокатурада болсо ушул катышкан адвокаттардын жанагындай жогорулатуу, квалификациялык жогорулатууга карата саналат да. Биз 3 жылда бирден 48 саат, ар бир адвокат 48 саат окуу өтүп, өзүнүн квалификациялык даражасын жогорулатып туруш керек да, жогорулатып. Ошонун эсебинен эсептелинет. Анан 2016 жылы мындай пилотный кылып киргизилген бул проект. Ал жерден көп иштерге өтүп, анан кийин ошону биз ушул коңшу мактанып кетчү нерсебиз, мына коңшу мамлекеттерге караганда ошо Кыргызстан биринчи болуп алып чыккан да бул пробонанычы. Азыр бүгүнкү күнгө карата Кыргызстан, биздин Кыргыз Республикабызда болгон территорияда, болгон жерлерде адвокаттар катышат да. Мурда ушул Бишкекте гана болсо, азыр Нарында, Көлдө, Таласта, Ошто, Жалал-Абадта, Баткенде бүт жерде бизде пробона адвокаттарыбыз бар да. Бизге келип, сигнал келип түшкөндө, адвокаттар, кайсыл адвокаттарыбыз окуудан өткөн, даярдык болгон дагы, ошол адвокаттар берилет, ошол ишке киргизилет, ошол жерден ошол иштерди алып жөнөшөт да. Сиздер ошондо пробона адвокаттар кайрымдуулук үчүн иштесеңиздер, Ооба, бул каражатты кайдан табасыздар? Каражат пробона кээ бир жерлерде пробона болосуздарбы? Каражатты ушул проон тарабынан бул жерде только жанагындай жол расход, транспортный расход деп койчубуз да. Мисалы Караколдо иш болсо же Таласта иш болсо, ошол жерге барып келген жол расходдор төлөнүлөт. Мындай адвокаттын өзүнүн кызмат көрсөткөндүгү үчүн жанагындай гонорар деген андай нерсе төлөнбөйт. Сиз ошондо сиз башында айтып калдыңыз, резонанстуу иштерди карайбыз деп. Жөнөкөй иштер? Жок, жөнөкөй иштер эми ал жерде ушундай критерий коюлуп калганда, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жашы жете элек өспүрүмдөр жанагындай зомбулукка кабылганда, азыр эң өкүнүчтүүсү ушул акыркы күндөрү абдан да ошо сексуалдык жактан зомбулукка именно жаш өспүрүмдөр кабыл болуп атат да. Анан жана кыз келиндер зомбулук, баягы үйдөгү зомбулук, ошолар аябай мындай оор болуп атат да. Ошол себептен ушул критерийлер коюлуп калган, ушул иштерге пробона иш деп аталат да, ошол иштерге адвокаттар катышат. Кийинки суроону Ак Жол мырзага узатсам, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам. Координациялык борбордун директору экенсиздер. Сиздерге азыркы учурда азырынча алгач суроо статус-кво тууралуу болсун. Азыркы абал кандай? Сиздерге жардам сурап кайрылгандар көбөйдүбү, азайдыбы? Эмне боюнча кайрылышат сиздерге? Чоң рахмат. Биринчиден биздин теле көрүүчүлөрдү, биздин кыргызстандыктарды бүгүнкү адамдар укуктары күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Эми алгач мен ушул укуктар жөнүндөгү декларация жөнүндө айта кете турган болсом, ушул 1948 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун тарабынан
Генералдык ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Биздин Кыргызстан ушул аймакта биринчилерден болуп 94-жылы ушул аталган декларацияга кошулган. Ал эми адам укуктары жана ушул демократиялык принциптерди бекемдөө багытындагы ушул бириккен улуттук уюмдардын идеялары чынында айтканда ушул биздин элибиздин менталитетине өтө дал келет. Себеби биз билебиз да, илгертен биздин ата-бабалар, жалпы эле биз тарыхты карап көргөндө биз ушул укук багытында ушул эң негизги болгон баалуулуктардын бири ушул эркиндик, ушул адам бири-бирине сый урмат менен мамиле кылуу жана ошондай тарыхый биздин мурасыбыз ушул маданий ушундай биз мамилебиз калыптанып келген. Ошондуктан ушул декларацияга камтылган баалуулуктар сөзсүз биздин менталитетке туура келип, биз дагы ушул багытта бир чоң мындай бир маселелерди коюп алдыбызга да ушундай иштерди кылып келе жатабыз. Мен билишим боюнча бир 8 эл аралык ушундай конвенция, пакттар ушул укуктук багыттагы ушундай эл аралык конвенцияларга биздин мамлекетибиз кошулган. Анын ичинде ушул жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактка биздин мамлекет да кошулуп, мына ошол пакттын негизинде мамлекет Кыргызстан мамлекет өзүнө ушундай милдетме алган, ушул жарандарыбызга тийиштүү юридикалык жардамды камсыз кылып берүү. Мындайча айтканда, муктаж болгон биздин жарандарыбызга мамлекет тарабынан акысыз юридикалык жардамды камсыз кылып берүү. Мына өзүңүздөр билгендей, сот реформасынын алкагында бир топ мыйзам, кодекстер кабыл алынып, ошол мыйзамдардын менен бирге ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошол мен айтып кеткен эл аралык документтерге ылайык, ушул биздин конституциябыздын 40-беренесине ылайык ушул мыйзам кабыл алынып, мына 2017-жылдан бери биз мамлекет тарабынан тийиштүү ушул адвокат менен, юридикалык консультация менен биздин жарандарыбызды камсыз кылып келе жатабыз. Ал эми сиздин сурооңузга жооп берсем, туура ушул биздин борборубуз түзүлгөндөн баштап биз ушул багытта бир топ иш-чараларды өткөрүп, биринчиден эми ачыгын айтыш керек, мамлекеттик адвокат деген, дежур адвокат деген ушул элдин арасында камтылып калган сөздөр бар. Негативдүү бир ой пикирлер көп болот андай адвокаттарга. Ошондуктан биз ошондой ой пикирди жоготуу иретинде ушул максат коюп, ушул биздин адвокаттар, ушул биздин мамлекеттик кепилдеген реестрге кирген адвокаттар чыныгы реалдуу жана эффективдүү, эң негизгиси сапаттуу жардам берилиш керек деп өзүбүзгө ушундай максат койгонбуз. Биринчиден биз ушул системага кирген адвокаттардын берип жаткан юридикалык жардам боюнча төлөнүп жаткан тарифтерин көтөрүү маселесин койгонбуз. Ошонун бирге биз ошол сапат жагынан ушул көтөрүлүш үчүн биз тийиштүү мындайча айтканда стандарттарды киргизгенбиз. Мындай жалпак тил менен айтканда, бул стандарттар адвокатка минималдуу милдетмелер. Ошол минималдуу талаптарды аткарган гана учурда биз мамлекет тарабынан ушул адвокатка тийиштүү төлөм төлөп беребиз. Бул жыйынтыгында эмнеге алып келет? Бул жыйынтыгында ушул жарандарыбыз, кайрылган жарандарыбыз сапаттуу жардам алууга, ал эми мамлекет тарабынан болсо ушул юридикалык жардам тийиштүү, мындай орусча айтканда на должном уровне берилген белгиси болуп эсептелет. Маегибизди бир аздан кийин уланталы. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу көрсөтүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Эгерде 31 декабрга чейин дал ушул компаниядан Алтын булак Life Гранвилл же Астория үйлөрүнөн батир алсаңыз, анда iPad, iPhone 2 Pro же MacBook белекке алсаңыз болот. Реклама.
Иштин кезекчиси Урмат Борченов. Иш күндүн кечи адам жана укук темасында маектерибизди улантуудабыз. Бизде бүгүн мейманда өтө көп сандагы конокторубуз бар. Дароо эки мейманыбыз конокто. Пробоно адвокат, Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин мүчөсү Эсения Рамазанова жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам координациялык борборунун директору Акжол Калбеков. Мына экөөңүздөрдүн тең кызматыңыздар жарандар үчүн акысыз экен да. Анан кийин бирок баардык эле жарандар сиздердин кызматы менен пайдалана албайт. Сиздер айтып өттүңүздөр, пробоно адвокаттардын кызматын пайдалануу үчүн бул көбүрөөк сиздер гендердик жака, кыз келиндерге, өспүрүмдөр, жашы жете элек өспүрүмдөр, үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандарда. Сиздердин юридикалык жардам мындай айырмасын айтып берип коеюн. Биздин борбор мамлекет тарабынан кепилдеген юридикалык жардамды берет. Биринчиден биздин борбордо ушул юридикалык жардамдын эки түрүн берилет. Биринчи түрү консультациялык укуктук жардам. Бул жардамды бардык жарандарыбыз, анын ичинде чет элдик жарандар, жараны жок адамдар жана качкындар алууга мүмкүнчүлүк алат. Консультация боюнча чектөө жок. Чектөө жок. Ал эми юридикалык жардамдын экинчи түрү бул адвокат менен камсыз кызматтар. Бул мыйзамда каралган критерийлерге ылайык келген, дал келген жарандар гана алынат. Биринчиден кирешеси, жылдык кирешеси эң аз айлык маянанын 60 эсе өлчөмү менен ашпаган болсо, мындайча айтканда айына 9950 сомдон ашпаган болсо кирешеси, ошол жараныбыз ошол адвокат менен камсыз кылынууга укуктуу. Ал эми кирешесин текшербеген жарандар жөнүндө айта кете турган болсок, бул биринчиден ушул жарандарыбыз укук коргоо органы тарабынан кармоо учурунда өтө оор кылмыш иштери боюнча шектелип же айыпталган жарандарыбыз болсо, биринчи, экинчи группадагы майыптар жана жаш өспүрүм балдарыбыз, анын ичинде ушул жанакы аскер кызматын өтүп жаткан биздин жарандарыбыздагы кирешеси текшерилбей, ушул адвокат менен камсыздык берилүүгө укуктуу. Бул жерде мындай айтып кетиш керек, пробоно менен мамлекет кепилдеген юридикалык жардам бул айырмасы бар. Айырмасы эмнеде? Пробонода жактоочу өзүнүн ыктыяры менен, мына эжекебиз айтып кеткендей, кайрымдуулук максатында акысыз юридикалык жардамды берет. Аны үчүн эч кандай гонорар албайт. Ал эми мамлекет кепилдеген юридикалык жардамда болсо, ушул адвокатыбыз жаранга акысыз жардам берет, ал эми адвокатка мамлекет бюджеттен тийиштүү гонорар төлөнбөйт. Ушул жерде ушундай айырма бар да. Эми өнүккөн мамлекеттерди карасак, мисалы үчүн ушундай пробоно адвокат деген өтө өнүккөн. Себеби ар бир адвокат өзүнүн мындай социалдык жоопкерчилигин түшүнүп, ушул укук жаатында, ушул муктаж болгон жарандарга ушул өзүнүн ыктыяры менен кайрымдуулугу максатында ушундай жардам берип келе жатат да. Мына ошондой системадагы биздин мамлекеттик берилип жаткан юридикалык жардам менен биргеликте иштеп жатканы бул өтө жакшы көрүнүш деп ойлойм. Мына пробононун алкагында мен билишим боюнча бир топ жарандарыбыз жакшы жардамдар алып келе жатат. Ал эми ушундай бир мындайча айтканда адвокаттардын ички дүйнөсү дагы ушул нерсеге жетип келип, ушул нерсени түшүнүп, анан өзүнүн ыктыяры менен ушул жаранга, ушул байкуш жаранымга жардам берип коеюн деген бир ой пикири болуп, ушундай адвокаттар көбөйө берсе, мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбызда ушул укуктук жардамга муктаж болгон жарандар да калбай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бул багытта мына биргеликте Кыргыз Республикасынын адвокатурасы менен биргеликте бул багытта чоң иштерди биз аткарабыз да. Мен жана айтып кеткенде биздин ушул адамдар укуктары күнүнө карата юстиция министри тарабынан жыл сайын декада укуктук акысыз юридикалык жардам берүү декадасы өткөрүлөт. Мына быйыл дагы ал декаданы өткөрүп, мына ушул бүт Кыргызстан боюнча жерлерде
ушул мына адвокатура менен биргеликте жана башка коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте жана башка мамлекеттик жергиликтүү органдар менен биргеликте биз жерлерде чоң бир мындайча айтканда акция өткөрүп мына бүгүн дагы жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Бул деген эмне дейт? Бул деген ушул багытта биз биригишибиз керек. Бул багытта биздин кылган салымыбызды күчөтүшүбүз керек. Себеби бир эле юстиция министрлиги же башка бир орган же болбосо бир эле адвокатура бул маселени чече албайт, же чечүүгө да кыйын болот. Себеби биз ачыгын айтыш керек, азыркы учурда мына биздин анализ, статистикада көрсөтүп атат, адамдар жыл сайын ушул биздин муктаж болгону көрүнүп, жыл сайын ушул количествосы жогорулап келе жатат. Мына мисалы үчүн былтыркы жыл менен салыштырмалуу, мына мисалы үчүн 2018 жылы бир 30-40 миңгедей жаранга биз консультациялык укук берсек, ал эми 19 жыйынтыгы боюнча 80 миңден ашык жаранга консультация бердик да. Бул эмнени айтат? Ушул жарандарыбыз ошол жардамга муктаж экендигин көрсөтүп атат да. Биз деген чынында мына ачыгын айтыш керек, алыскы жерлерде жарандарыбыз мындай юридикалык жардам алганга мүмкүнчүлүгү жок. Анын юристтер да жок ал жерде. Мисалы үчүн жергиликтүү каяка барат? Сразу эле айыл өкмөткө барат. Айыл өкмөттө деле чынын айтканда ал жерде адистерибиз дагы юристтер аз. Ошондуктан биздин министрликте дагы бир мындай проект киргизгенбиз, тилектеш автобусу деген. Бул деген юристтердин тобу, анын ичинде жана башка мамлекеттик органдардын адистери менен ушул алыскы райондорго чыгып, ошол жерде жерлерде юридикалык жардам берип келе жатабыз. Бул деген ай сайын өткөрүлүүчү ушундай биздин эмебиз. Алдын ала айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, ушул алыскы райондор менен график түзүлүп, жыл сайын ушул автобус, тилектеш автобус деп коебуз, ошол автобустар чыгып, мына азыркы учурда дагы мына 16 күн деп жанагы зордук, зомбулуктун карата бир 16 күндө ылайык дагы ушул автобус дагы иштеп келе жатат. Эми мен айтып кетейин дагы кыскача, ушул багытта дагы Юстиция министрлиги мына азыркы учурда 28 акысыз юридикалык жардам берүү борборлорун ачкан. Республика боюнча. Келечекте биз буюрса ар бир районго ошондой борборлорду ачууну пландаштырып атабыз. Адан сырткары мына биздин министрдин демилгеси менен юстиция үйлөрү деген бир проектибиз бар. Буюрса ошондой юстиция үйлөрү деп жерлерде ушундай үйлөрдү куруп, ал эмес өзгөчөлүгү ошол бир жерде жараныбыз ушул бардык юридикалык мындайча айтканда услугаларды алууга мүмкүнчүлүк алат. Юридикалык жардам болобу, нотариус болобу, жана азыр жаңы институт кирген пробациянын кызматын бүт бир жерден алууга мүмкүнчүлүк алат. Бул демилгени өкмөт тарабынан колдоого алынып, мына азыркы учурда биз 4 ушундай имаратты салууну баштадык. Буюрса эмки жыл бүтүрөбүз. Ал эми пландаштырганыбыз ар бир райондорго ошондой юстиция үйлөрүн курууну биз пландаштырып, буюрса келечекте өзүнүн жемишин берип, эң негизгиси ушу жарандарыбыз сапаттуу, эффективдүү жана өзүгө ыңгайлуу юридикалык жардам алат деп ишенебиз. Рахмат, Есения. Ушу Акжол Сабырович айтып кеткендей, жана статистиканы келтирбедиби? 40 миң болсо азыр 80 миңге депчи, эки эсе өскөнү. Бул бир чети бул жакшы нерсе деп айткым келет да. Баягы зордук, зомбулуктар же мындай кайрылуулар, кылмыштуулуктар көбөйдүү жагынан эмес. Бул жакшы нерсе, бул адамдардын аң сезимин ойгонушу. То есть баягы зомбулук болуп атса, баягы ушундай боло берет, бул баягы илгертеден эле атам апамды сабачы, анан ушундай деп баягы үйдөн чыкпаш керек дегендей эмес да. Бул наоборот унчукпай, менин укугум бар, мен арыз жазсам мага деген жардам көрсөтүлөт экен деп, ушул биздин кыз келиндер, зомбулукка кабылган кыз келиндер барып өзүнүн укуктарын баягы тууган уруктары болот, ал жерден тосмо арыз жазганга мажбурлаган дагы болот да. Ошого карабай кайрылып арыз жазып кайрылгандары статистиканын өсүшү бул жакшы кабардын белгиси болуп эсептелинет да. Анткени деген
ошол соц тармактардагы же ушул адам укуктарын күнүнө карата болгон баягы иш чаралар, роликтер, ошолор баягы правосознанияны ойготуп атат да. Мен унчукпай калышым керек эмес, мен обязательно үнүмдү чыгарышым керек, мен өзүмдүн укугумду тебелетпешим керек деп барып арыз жазып кайрылгандары, бул дагы жакшы белги да. Биздин кыз келиндер, ушул регион көбүнчөсү, ушул региондогу кыз келиндерибиз өздөрүнүн укуктарын билгенин билдирет да. Бул статистикадагы ошо жакшы нерсе деп эсептейм да мен. Азыркы учурда пробоно адвокаттардын саны өсүп атабы, сиздер көпсүңөр бассыңарбы? Албетте, 2016-жылга караганда мен айтып кетпедим белем, Бишкекте эле болчу мурда, 2016-жылга караганда азыр абдан көп өстү да. Мурда бизге окуу борбор кайрылчыда ушундай иш түшүп атат, аласыңбы, пробоного киресиңби депчи. Азыр болсо биздин адвокаттарыбыз, коллегаларым менин кайрылышат, чалышат. Пробонага мен киргизип койчу, пробоно анткени бул биз адвокаттар биз өзүбүздү реклама кыла албайбыз да. Пробонага катышканда баягы обязательно жанагындай ушу массалык эме чагылдырылат да бул иштерчи. Журналисттер менен бирге эметилет, анан баягы суд процесстерде да журналисттер катышат. Анан кийин баягы адвокаттар тааныла баштайт да. Анан кийин жанагы өзүнүн ушул баягы кайрымдуулук көрсөтсөм деген максаттагы биздин адвокаттар азыр көп абдан кайрылып, мен пробонага кирейин, пробоно адвокат болоюн, кайрымдуулук көрсөткүм келет деген адвокаттар көп. Мурда биз Бишкектен, например, Ошко же Нарынга жөнөтсөк, азыр ошол жердеги эле адвокаттарга бул акча жагынан дагы эконом да. Баягы Бишкектен Ошко адвокаттын баягы жол расходун төлөп, ал жерден жанагы жатаканасын төлөгөндөн көрөкчү, ошол жердеги Оштогу адвокатура тез дагы жардам көрсөтүлөт да. Ошол себептен азыр адвокаттар абдан көп. Мурда кыйынчылык жаратса, анан баягы толук ал жерде деген бир эле сотко катышып же тергөөгө катышып коюу эмес. Бул адвокаттын деген тез арада кандай кыймыл аракеттерди жасаша, ошол жагынан эффективдүү болуп саналат да, берилген жардамычы. Ошон үчүн азыр Кудайга шүгүр, бизден 9 территория бар, 9 территорияда тең, ар бир жерде бизде пробоно адвокаттарыбыз бар. Баары окуудан өткөн, сертифицированный, дайыма даярбыз да. Укуктук аң сезим жөнүндө кеп кылып калдыңыздар. Ажарандардын укуктук аң сезими өсүп атат, кайрылуулар көбөйүп атат депчи. Анан кийин ошол эле маалда укуктук билим жаатында кээде эми кайрылбай деле өзүнүн укугун өзү коргосо болот да, мисалы. Ошол укуктук билим жаатында биздин калкыбыздын азыркы деңгээлине сиздер кандай баа бересиздер? Кайсы жаатта чындап аябай мындай чабал, кайсы укуктарын адамдар көбүрөөк билбейт? Билим азыраак деген. Мен мындай айтып кетейин, биздин юстиция министрлигинин негизги ишмердүүлүгүнө бирден бир негизги багыттарынан бири болуп, ушул укуктук маданиятты көтөрүү, укуктук аң сезимди өнүктүрүү болуп эсептелинет. Бул багытта биз өзүңүздөр белгилүү болгондой өкмөт тарабынан тийиштүү концепция кабыл алынган. Ал концепциянын алкагында бир эле юстиция министрлигинин эмес, бүт мамлекеттик органдар кирген. Тийиштүү иш план иштелип чыгып, ал иш план боюнча ар бир мамлекеттик өзүнө тиешелүү иш аракеттерин жүргүзүп келе жатат. Сиз эң туура айтып кеттиңиз. Биз укуктук маданиятты көтөрүү дегенде биз биринчиден ушул кичинекей ушул садиктен башташыбыз керек деп эсептейм да. Мына ошол жерден элементарно ушул жашыл светофордун жашыл эмесине өтүш керек, кызылга өтпөш керек деген нерселерден баштабасак, кийин аны мындайча айтканда түздөш өтө кыйын болуп калат. Ошондуктан ошол концепциянын алкагында бирден бир ушул негизги багыт, ушул укуктук маданият көтөрүү багытында ошол именно ошол садиктерден, мектептерден, мынау ушул жогорку окуу жайларында дагы ушундай бир окуу иш-чараларын жүргүзүү камтылган. Азыркы учурда мен билишим боюнча мектепке дагы ушул укук багытында бир сабак киргизилген. Ал эми биздин министрликтин жөнүндө айта кете турган болсок, бул багытта биз ошол юридикалык жардамды берүү менен биргеликте ушул жалпы элге
укуктук жагынан дагы, маданияттын көтөрүү жагынан дагы, укуктук ушундай бир информация жеткирүү жагында дагы бир топ иш-чаралар жүргүзөбүз. Мына мисалы үчүн биздин азыркы учурда Юстиция министрлигинде база данных укуктуу ченемдик актылардын базасы, электрондук базасы түзүлгөн. Азыр мобильный версиясы дагы бар. Мисалы үчүн ар бир жараныбыз ошол база аркылуу өзүнө керектүү укуктук мисалы үчүн мыйзам таба алганга мүмкүнчүлүгү бар. Адан сырткары биз ошол жана мен айтып кеткен 28 борборлор аркылуу, жергиликтүү биздин юстиция башкармалары аркылуу квартал сайын биздин планыбыз бар. Квартал сайын жерлерде ушундай элдер менен жолугушуу өткөрүлөт. Мисалы үчүн актуалдуу маселелер боюнча көбүнчө тийиштүү ошондой иш-чаралар жүргүзүлөт. Адан сырткары мына биздин борбор тарабынан биз автоматташтырылган система киргизгенбиз. Бул система онлайн консультация берүү дагы мүмкүнчүлүк берет. Адан сырткары ал системада ушул бизге кайрылган жарандарды кайсы региондо көбүнчө кайсы маселе, укуктук маселе менен кайрылгандыгы анализ чыгып турат. Ошол анализдин мына жыйынтыгы боюнча 19-жылы биз көрүп бир топ ушундай тийиштүү справочный пособияларды иштеп чыкканбыз. Ал справочный пособия мисалы үчүн жер маселеси боюнча, социалдык камсыздоо маселеси боюнча, үй бүлөлүк маселелер боюнча жана башка көйгөйлүү ошол ар бир региондун бир көйгөйлүү укуктук маселелери боюнча көбүнчө жарандар кайрылган боюнча биз тийиштүү ушундай пособиялар иштеп чыгып, ошол жерлерге таратып, адан сырткары мисалы үчүн ошол пособияны электрондук форматта дагы окуп көрүп жарандарыбыз түшүнүп алса болот. Бул пособиянын өзгөчөлүгү юрист эмес, жөнөкөй жараныбыз дагы окуп туруп, өзүнө керектүү маселеси, өзүнүн керектүү укуктук суроосуна жооп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми азыр биз мына пандемия учуруна ылайык өзүңүздөр билесиздер, өтө көп ушул ар кандай ушул укуктук маселе боюнча кайрылуулар болгон. Биз ошондуктан биз ушул жана башка мессенджерлер аркылуу WhatsApp, Telegram, адан сырткары электрондук почта, телефон аркылуу мына азыркы учурда МЧСтин базасында 112 ысык линиясында дагы ушул юридикалык жардам алууга мүмкүнчүлүк жаратканбыз. Азыркы учурда 112-ге чалып жараныбыз юридикалык жардам алууга мүмкүнчүлүгү бар. Адан сырткары мына мен айтып кетейин, биз ошол багытта мына жана тилектеш автобусу деп жана айтып кетпедим. Ал жерде бир эле юстиция министрлиги кызматкерлери эмес, анын ичинде ГРСтин кызматкерлери, соцфонддун кызматкерлери, соцразвитиянын кызматкерлери жана башка ушул көйгөйлүү маселелерди чече турган адистер дагы камтылып, ошол жерлерде ушул айыл өкмөттөргө дагы жардам берип келе жатабыз. Адан сырткары жана автоматташтырылган система аркылуу бир нерсени айтып коеюн. Мына мисалы үчүн алыскы региондо айыл өкмөттө юрист жок. Жаран ошол жерге келип бир маселе менен келди. Ошол жерде кызматкер жооп бере албай, бирок ага мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Ошол система аркылуу биздин ошол райондогу биздин борборубузга кайрылып, жанакы эме аркылуу электрондук байланыш аркылуу ошол жараныбыз сразу юридикалык жардам алууга же болбосо ушул укук жагында маалымат алууга дагы мындай мүмкүнчүлүк алат. Адан сырткары биз ушул жаңы мыйзамдар кабыл алынганда, жаңы эме укуктук ченемдик актылар кабыл алганда дагы жарыя кылып, муну соц тармактан, сайттардан жана башка ушундай бир байланыш эмелер менен жарыя кылып турабыз ар дайым. Кыскача, сиз дагы кошумчалай кетсеңиз, кайсы тармакка көбүрөөк басым жасаш керек? Кайсы тармак азыр мындай көйгөйлүү? Эми көйгөйлүү болгон баягы эле миграцияда. Биздин жарандарыбыз бүт чет өлкөдө жүрүшөт. Балдар болсо чоң эне тарларында калышат, же тайке эжелеринде калышат. Ошол жерлерден көп мындай зомбулукка калып атышат да. Анан кийин эң негизгиси ошо ар бир адам мындай бирөөнү кошуна болобу баягы
көз жумду кылбай ушу билдирип турса органдарга да көбүнчөсү ушул өз убагында билинбей анан кийин баягы күчөп аягы жаман болуп кеткенде гана анан кийин билинип атат да. Бул жерде ар бир адам мындай тоже өз жоопкерчилик мойнуна алып эметсе, анан кийин үй бүлөдөн жанагы тарбиялаганда дагы ошондо тарбиялап баягы кызды сыйлаш керек, ата энени ушундай тарбия сабактарын өткөрүшсө дейм да. Анан биздин адвокатурадагы ушу Бишкекте 4 район бар: Первомайский, Октябрьский, Ленинский, Свердловский депчи. Ошол 4 райондун жана административдик зданиясында бирден кабинет берилген. Ал жерде да адвокаттарыбыз отурат. Ошол жерден дагы бекер келип консультация алып турушса болот да. Анан кийин эми жогорку сот менен дагы азыр меморандум түзүлүшүп ошондо болуп атат да, бир кабинет алып, ар бир соттордо, ар бир РОВДда, ар бир ушундай здания, административдик зданияларда бирден кабинет болсо, баягы адамдарга жакшы болот эле да, келип бекер консультация алганга. Ойлооңуздар, идеяңыздар үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ырашчылык билебиз, өтө чоң иштерди жасап атыптырсыздар. Бизде бүгүн мейманда пробоно адвокат, Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин мүчөсү Есения Рамазанова жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам координациялык борборунун директору Акжол Калбеков мырза болду. Ырашчылык билдиребиз. Дагы да болсо биз рекламалык тынууга кезек берели. Берүүбүздүн башка өнөктөшү бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Азыр болсо Алтын Булак, Лайф, Гранвиль, Астория үйлөрүнөн 31 декабрга чейин үй алсаңыздар, анда iPhone 12 Pro, iPad Pro же MacBook Pro'го ээ болосуздар. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Иш күнүнүн кечи программасы уланууда. Бүгүн биз адам жана укук темасынан акырын бүгүн футбол күнү темасына өтүп кеттик. Айымдар бүгүн бизде супер айымдар мейманда. Анда тааныштырып өтөлү, футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кыз келиндер курамасынын менеджери Анаргүл Абдышева. Жана ошондой эле футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кыз келиндер курамасынын капитаны Бактыгүл Токтоболотова. Кош келиңиздер. Абдан кубанычтамыз. Сиздердей айымдар бүгүн биздин студиябызда кооздук, көркөмдүк жана энергия берип атырасыздар. Чексиз кубанычтамын. Дароо бүгүн эми кандай десем, айымдар тууралуу, кыз келиндер тууралуу кеп кылып атабыз. Кыз келиндердин футбол ойноосуна биздин менталитет, кандай бир чектөөлөр маселе жаратпайбы? Биринчиден барыңыздарга саламатсыздарбы демекчимин. Бизди бул жакка чакырып, биз менен бүгүнкү 10 декабрь дүйнө жүзүндө футбол күнүн бирге монтип отуруп, жакшы маек курганы жатканыбызга биринчиден ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Андыктан бүткүл дүйнө жүзүндөгү көрөрмандарга бардык жакшылыктарды каалап, футбол менен чогуу бирге жүргөндүктөн ушул жакшы гана тилектеримди айткым келет да. Анан айымдар футболуну сүйлөшө турган болсок, айта турган сөз мындай тааныштыра турган десем, тагыраак айтканда жакшы болмок эле. Мындай Кыргызстан боюнча азыр эми гана араңдан өнүктүрүп келе жаткан чагыбыз. Мурда арадан мындай кандай десем, аз-аздан эле оюн ойноп келген болсок, азыр болсо бүт республиканы монтип баарын кармап, бүт региондорду кызыктырганга аракет жасап жатабыз. Бүт республиканы кармаганга аракет кылып турабыз. Азыр алдыга койгон ой максаттарыбыз, кийинки жылга койгон пландарыбыз азырынча эми жакшы гана ойлор менен коюп жаткан учурубуз. Андыктан бүткүл Кыргызстан элибиздин футбол көрөрмандары бизди колдойт деген үмүттөбүз. Ийгилик болсун. Бактыгүл, биздин кыз келиндер курамасынын капитаны экенсиз. Канча жылдан бери футболдосуз? Канча жылдан бери капитан болдуңуз? Капитан болгондон бери жаш өзгөрүп атабы дегенде? Мен 16 жашымдан бери ойнойм. Ойноп баштаганда мен
биринчи жыл жөн эле ойнодум да. Анткени ата энем мага каршы болгон башында. Сен кызсың, сага эмне кереги бар футболдун? Үйдө кыздар менен кукла ойно, балдар менен эмне кыласың ойноп деп. Анан мен 1 жыл ушинтип жүрдүм да. Анан кийин мен биринчи турнирге барып, биринчи место алып, ошонткенден кийин анан деп анан мен ой берип ушинтип калды. 6 жылдан бери ойнойм. 3 жылдан бери мен капитан болуп келип жатам. Эмне турнир эле биринчи турнириңиз? Биринчи турнирим бул деген Кыргызстан ичинде ар бир региондордон турнири болчу. Ошо Кыргызстан чемпионаты болчу, биринчи орун алганбыз. Вау. Азыркы учурда Кыргызстандын кыз келиндер курамасы, мен рейтингти тилек каршы карабай калдым. Биз улам рейтингти карап турабыз го, биздин жигиттердин улуттук курама командасы улам өзгөрүп, ылдый көтөрүлүп, бирок бул акыркы жылдары, соңку жылдары жакшы жыйынтык берип атышат. Сиздердин азыркы учурдагы жыйынтыгыңыздар кандай? Биздин абал бир аз кыйла эле оор десем болот. Себеби дегенде жылыш бар. Жылыш бар. Мисалга алсак, былтыр эле 2019-жылы Кыргызстанда эл аралык турнир өткөзгөнбүз. Биз өзүбүздүн федерация тарабынан ал жака Өзбекстандан, Тажикстандан, Непалдан келген 4 курама команда болчу. Анын ичинен биздин курама команда 3-орунду алып, 4 жылдын ичинде ФИФАнын рейтингинде жок болчубуз. 4-5 жылдын арасында рейтингде жок болуп кетип, рейтингге кайра келдик. Рейтингде болсо 110-орунда турабыз азыр. Супер. Ошол жыйынтык, ал Надежда деп кубок аталчу эле, ошол Караколдо былтыр өткөзгөндүктөн, ошол оюндун жыйынтыгына байланыштуу кайра рейтингге келдик десек болот да. Бактыгүл өтө маанилүү, мен да башында суроо берген бекеринен эмес болчу да. Сен кызсың деп чектеп койгон учурлар көп кездешеби же азыркы учурда ата-энелердин баардыгы эле туура түшүнүп, кыздарынын хоббисине, эгер футболго катышам десе колдоо көрсөтүп атышабы? Сиздерде мындай байкайсыздар да, абал кандай? Мен менеджер катары мен байкоом боюнча өз байкоом айтайын. Мындай оюнчуларды алдын ала чакыруу кагазын жөнөткөндө баары кээ бирки себептер менен келе албай калган учурлары дагы болот. Мындай жакшылап тактап сураштырып келген чакта кээ бирки ата-энелер каршы болгон учурлар деле болушат да. Себеби дегенде футбол бул биздин менталитетте эркек киши ойнойт деген калыптанып калган да. Андыктан кыз балага көп учурда эмес, азыр эми акыркы 3-4 жылдын арасында мындай бир аз оңоюраак болуп калды десем болот. Бирок мындай көйгөйлөр кез менен болсо да бирок кездешип турат да азыркы учурда деле. Позитивдүү өзгөрүү бар. Позитивдүү өзгөрүү эмне себептен деп ойлойсуздар сиздердин оюңуздарда? Анткени көрүп атышат да биз. Жыйынтык бар, көрүп атат. Ошон үчүн ата-энелер да эмнеге менин кызым ойной албайт экен, ойносу келсе дагы эмнеге кое бербейт экен? Анткени бул спорт да. Спорт деген жакшы нерсе да, туурабы? Спорт деген эң мыкты нерсе. Бирок айымдарга деле бирдей туура келет деген түшүнүктү жеткирүүдө сиздерде маселе жаралбайбы? Мисалы үчүн кээ биркилер бар, бул айымдардын спорту, бул эркектердин спорту деген сыяктуу. Эми кээ бирки учур менен бар. Болуп турат. Себеби дегенде ошол эле айтып өткөндөй, Надежда кубогун алганда, Караколдо өткөндө биз бардык чакыруу эмелерди, объявлениялар жасап жатканбыз турнирге чейин. Салыштырмалуу мурдагы көрмандар келгендигине салыштырмалуу ошол турнирге көбүрөөк көрмандар келди десек болот да. Себеби дегенде биздин курама команданы колдоп кетейли деп атайын Бишкектен бери Караколго келген инсандар болду, командалар менен келген кишилер болду. Эми бардык оюндарга келе албаса деле 1-2 оюнга келип колдоп кетишти десек болот да. Эми ал деле бир кандайдыр бир позитивдүү жак деп биз кубанып турабыз. Эми мындан ары дагы анан дагы көбүрөөк мындай популяризация кылсак, элдин вниманиясын алсак, анан ошондо колдообуз күчтүүрөөк болот деген ишеним бар. Ийгилик болсун.
айтсаңыздар, мисалы үчүн эми эл аралык турнирлер болуп атат, бирок быйыл болгон жок да, Тилекке каршы, пандемияга каршы болгон жок. Быйыл болгон жок. Канча өлкөгө барып жетиштиңиздер? Көп. Эң эсте калган өлкөлөрүм бул Бангладеш. Аякта да жакшы результаттарды көргөздүк деп ойлойм мен. Узбекистан, Казакстан, коңшу мамлекеттерге көп барып жүрөбүз. Эң эсте калган матч ким менен болду? Эң эсте калган Узбекистан менен 2019-жылы отборочный оюндар болгон. Чемпионат Азияга 5 команданын ичинде экинчи орун алып, группадан чыкпай калдык. 1 очко жетпей калган. Өзбекстандан утуп калган. Ооба. Баарын уттук группадагылар, бирок Узбекистанга Экинчи орундан командалар чыгат эмеспи Азия кубогуначы. Экинчи турунда, экинчи айлампасында АФК, ооба. Экинчи айлампасында Өзбекстан биринчи орун менен чыкмак. Биздин болсо башка салыштырмалуу экинчи орундан эң мыктылар чыкмак. Андан бизге 1 гол ашыкча болуп калып, Тилекке каршы ошондо чыкпай калдык. Анаргүл айым, айтсаңыз эми, айта берсе арман көп дегендей, азыркы учурда сиздердин тийиштүү эмес, кыялдагыдай деңгээлде болуш үчүн эмнелер жетишпей атат? Эң эле чоң бир көйгөй бул бир эле айымдардын футболунда эмес, жалпы эле футбол жаатында бул инфраструктура. Стадион жанагы эле проблема. Көйгөйлөрдүн эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келет. Себеби дегенде эми биз курама командага мыкты оюнчулар келиш үчүн алдын ала бул республикалык даражадагы оюндарыбызды оңдоо максатында биз чемпионат, кубокторду өткөзүп келебиз. Аларга кыздарыбыз катышып, ал жактан анан чакырылып келишет, курама командага ойногону. Ошол жакта мындай республиканын албастан эле бир эле бул борборубузду Бишкекти алган күндө деле стадион жетишсиз. Алардын абалы аябай эле оор. Себеби дегенде көп стадиондордо бизде кийим чечинчү орун жок. Например, элементарно эле ошол раздевалка, мындай абалы аябай оор. Стадиондон тышкары? Стадиондон сырткары оюнчулар. Оюнчулар жетишпейби, кандай? Командалар жетишпейт? Бизде кандай, жана эле айткандай менталитет. Кичинекей чагында макул ойношсун, эми көчөдөн көчөгө жүргөндөн көрө барып бир жерге барып машыксын, ойношсун деген орто окурактагы кыздарыбыз мындай бар да, жакшы эле машыгып келишет. Чоң университетке келгенде, 16-17 жашка келгенде бир аз уже проблемна болуп баштайт. Себеби дегенде университет башталат, университетке барыш керек, ал жак жумуш башталат. Көп учурда биздин кыздар иштейбиз деп анан мындай азайып барат да, ооба, таштап эми жашоо шартына байланыштуу деле иштегенге мажбур болуп калган учурлар да көп болот да. Эми ал эми бул аларды кыйналбайбыз да, келгиле ойногула деп мотивация бере алабыз, анан бирок ойногула деп кыйноого мажбурлай албайбыз. Бактыгүл, сиз мисалы үчүн күнүгө эле кээде болуп турат болуш керек, ушул футболду таштасаң боло. Жок, менде андай ой болбойт. Анткени мен өзүмө уже чечтим, что ден соолугум жеткиче ойнойм деп. Андан кийин уже үй бүлөдө ата-энелер ошентип айтат болуш керек дейм да. Кээде мал. Менин ата-энем антип айтпайт. Футболдон пайдаң деле жок окшойт. Жок, мен анткени мен азыр же пайдасы барбы финансылык жактан? Бар, мен азыр 2 жылдан бери уже Казакстандын Астана клубунда ойноп жүрөм. Быйыл буюрса эмдиги жылы российский чемпионаттарга баргым келет. Ошого азыр цель коюп атам. Менин ата-энем дайыма мени колдоп турат андай эмелер. Сиздикинде алтын ата-энелер ар биринде болсун. Анан мен финансылык жагында бекер сураган жокмун, себеп дегенде футболго барыш үчүн дагы мындай белгилүү бир каражат керек. Эгерде сиз айткандай жашоо шарт кыстап атса, биякта курсакты ойлойсуңбу же болбосо футболду ойлойсуң? Албетте, тандоо түшүнүктүү эле болот болуш керек да. Анын үчүн жөн эле моралдык эмес, жөн эле психологиялык колдоо эмес, жөн эле
барсаң бара бер эмес. Ошол эле маалда кандайдыр бир деңгээлде финансылык жактан дагы мындай колдоо болуш керек деп ойлойм да. Сиз футболист айым акча табышы мүмкүнбү? Мен мисал катары эле айта кетсем, аракет кылса тапса болот, өзүнүн мыкты оюну менен көрсөтүп. Ал деле мындай мүмкүнчүлүк да. Мисалга эле алсак, биздин оюнчубуз. Мисалы үчүн футболист мырзалардын айлыгы Кудайга шүгүр го, эми Кыргызстанга. Эми алардыкындай мүмкүнчүлүктөр көп эмес, бирок мүмкүнчүлүктөр бар. Эми бардык жакта эле көйгөй болот деп эми көйгөйлөр болот да, андыктан мисалга эле алсак, биздин оюнчубуз Алина Литвиненко Беловод шаарынан Бишкекке келип машыгып жүргөн. Азыр болсо бийик кызгурт деп Шымкентте ойноп жүрөт ошол клубда. Эч бир биздин футболисттер Лига чемпиона, Европанын Лига чемпионасында ойногон. Бул биздин кыз основной составда ойнойт да азырчы. Андыктан мындай эле көзгө көрүнгөн эле бир мисал айткым келип жатты эле да азырчы. Эми бардык иштин кыйыны болот, бирок аракет кылып өзүнү көрсөтсө, мыкты оюнчу экен деген далилдесе болот. Кыз келиндер курама командасы жогоруда стадиондон тышкары оюнчулар дедик. Бул эки себеп болду окшойт. Дагы кандай себептери бар? Тийиштүү ойдогудай өнүкпөшүнө. Айымдар футболу эми эле өнүгүү стадиясында. Жогоруда Өнүгүү үчүн эмнелер керек тагыраагы? Эң биринчиден ошо жанагы эки фактордон сырткары бул еще кадрлар. Ордунда бүт чоң шаарлар, тренерлер. Тренерлер андан сырткары уюштуруу жагынан деле адистер болсо, себеби дегенде бүткүл эле мен Кыргызстанды азырынча алып карап атам да. Себеби дегенде биринчи өзүбүздүн ички турнирлерибизди оңдосок, андан жакшы оюнчуларды уже курама командага ала алабыз деген ишеничтемин. Андыктан аларга практика керек, оюн керек. Өздөрүнүн оюнун дагы мыкты даражада көрсөткүдөй практика болсо, алардын дагы навыкалары жакшыраак болуп өнүгөт. Андыктан кайсы жерде болбосун, кайсы жерде айымдар футболу бар болсо, ошол жерде адистер болсо, өзүнүн багытын билген адистер. Ошондо баары чогуу өнүккөнгө дагы ылдам болмок да. Сиз айткандай кадрлар баарын чечет демекчи, кадрлар жетишсиз экен, тилекке каршы. Бизде тренерлердин билими, өзүңүз билгендей эле ар биринин категориялары болот. А, Б, С деп сертификаттарын бөлүмдөрү болот. Андыктан тренерлерибиз эми мурдага караганда акырындан уже бар да. Мындай караганда кыздар өздөрү кызыгып тренер болуп баштагандар бар. 19-20 жашта болсо деле мындай аракет кылып машыктыруучу болуп үйрөнүп келген тренер кыздарыбыз бар. Алардан дагы жакшы уже мындай көрсөткүчтөрдү көрүп турабыз. Мисалга алсак, 2018 жылдан бери азыркы күнгө чейин статистикасын ала турган болсок, мурда 16-20 тренерибиз бар болсо, азыр эми ар бир региондо жок дегенде 4-5 тренерлерибиз бар. Бактыгүл, сизге кайра суроо. Сиз өзүңүз мындай илгертен кичинекей кезиңизден мен футболист болом деп кыялданчу элеңиз, же бул футбол дүйнөсүнө эмне болуп келип калдыңыз? Жок, мен футболду мен билчү да эмесмин, ойночу да эмесмин. Жөн эле эшикте балдар топ тепкилеп эле ойносо эле ошолорго кошулуп эле чуркаганды жакшы көрчүмүн да менчи. Анан ошолор менен эле тепкилеп эле ойноп эле кайсы ворота киргизгенин да мындай билчү эмесмин да. Барып жака чуркап, мен да ошого чуркап, барып бияка чуркап, мен да чуркап ушинтип жүрчүмүн. Анан мен 16-15 жашымда, может мен кыздарды чогултуп, мен кыздар, аялдар командасын ачам деп ушинтип ойлогом. Анан эжем интернеттен телефондар болчу да, меники жок телефон. Анан кара бунун биякта толтура кыздар, сендей кыздар деп. Анан мен таң калып, мендей кыздар барбы деп мен ойлогом. Мен жалгыз ушундай кызмын го депчи. Футбол ойногон жалгыз кызмын. Ата-энем айтчу да, сен эле ойнойсуң, эшикте деп. Анан
жок анан эжем көргөзүү, анан менин жеңемдин иниси ойночу футбол, Дордойдо ойночу, анан ошо менен тренировка алып, балдар менен тренировка кылып, анын тренери мага айтып, кантта кыздар ойнойт, ошол жака барбайсыңбы деп, анан ата-энем болбой койгон. Жок, кыздар ойносо да эмне экен, барбайсың деп, анан ошол жайында болчу, менин туулган күнүм келип калган. Туулган күнүм келип калып, анан мен айткам, эмне подарка берели, эмне каалайсың дегенде, мен айткам, мен ошолго алып баргылачы, ошо кыздарга, ошо мага подарок болот деп. Болбой ушинтип анан кечкиге жакын болушту, макул деп анан эртеси күнү бардык. Барып анан таң калып, карап, мындай ойноп, ошентип баштагам. Ушинтип футбол дүйнөсүнө кирип калгам. Качан чемпионаттарга качан чыгып баштадыңыз? Бир 6 айдан кийин биринчи мени көрүштү, мындай барбы чыгып футболго деп, анан бар экен деди, бирок ворота кайсы экенин билбейт экен деди. Өзүнүн воротасын анан тилерин билбейт экен деп, анан мага сен буну коргойсуң, а бияка киргизесиң деп. Сиз ошондо позицияңыз кандай? Мен казыр центральный полузащитник. Центральный полузащитник. Плеймейкер, да? Канча мындай клубтар бар да? Айымдардын клубу барбы бизде? Футбол клуб болуп өсүп жетиле элек. Футбол клуб даражасына азырынча келе элекпиз. Бирок азыркы кийинки жылдарга уже мындай клубдаштыргалы деген жакшы максаттарыбыз бар. Анын дагы себепкерлери бул АФКнын талаптарынын бири болуп келет. Андыктан бир жылдын ичинде мындай жылыштар болот деген үмүт бар. Канча клуб болуш керек ошол талаптарга ылайык? Эң азында 8. Эң аз 8. Да. Себеби дегенде бизде балдардын клубтары бар. Бизде жогорку лигаларда 8 команда ойношот. Алар лицензия алыш үчүн АФК тарабынан азыр талаптар киргизилип жатат. Эми ал жаңы эле талаптардын бири. Өзүңөрдүн лицензия ала турган болсоңор, алдыда келечекте айымдары командасы болуш керек силердин карамагыңарда деген азыр шарттары чыгып жатат. Алар болсо анда айымдардын да клубтары болот деген ишенимдер бар. Азыр сиздерде курама командада канча киши бар негизи? Канча машыктыруучу, штатпы, силер азыр мындай офисиңер барбы, кимдер барып кайрыла алат, ошондой эле мисалы үчүн Бактыгүлгө окшогон кыздар кимдерге кайрылыш керек? Сиз деле билген эмессиз да, кантип ошондой топ бар экен? Эгерде бизде клубтар ассоциациябы же кандай байланышса болот сиздер менен? Айымдар ассоциациясы бар. Мурдатан эле бар болуп келген. Азыр ноябрь айынан баштап жаңы президент келди, бул Салтанат Эгембердиева деп. Анын башын анын кол астында мен, анан Светлана Кашуба, Бегимай Омуралиева директор катары азырынча 4-өбүз. Бегимай Омуралиева бул Салтанат Эгембердиеванын жардамчысы, директор катары. Ал бизди курировать этет буюрса. Светлана Кашуба бул технический жагынан бизге жардам берет. Ал өзү ФИФАнын жанагындай коучинг деп коет го, ошол тарабынан өзү адис, ФИФА коуч. Андыктан анын дагы футбол жамаатында, футбол жаатында аябай эле чоң салымы бар да. Андыктан анын кеңештери менен президентибиз Салтанат Эгембердиеванын кеңештери менен директорубуз чогуу болуп туруп кеңешип, азыр жакшы бир пландарды алдыга коюп атабыз, өнүктүрөлү деген жакшы максаттарды коюп атабыз. Эми жакшы ой тилек менен баштап атабыз. Баарыны өз ортолары менен коюп, буюрса жакшы бир өнүктүрүү, айымдар футболун жакшы бир өнүгүү жагына кадам шилтеп жаткан чагыбыз. Кантип байланышса болот? Кимдерге кайрылыш керек? Ушул 4 киши футболго кызыккан инсанда. 4 кишиге. 4 киши бул эми курама команданын мындай
кандайдыр бир багыты боюнча кеңешип алар менен отуруп кандайдыр бир кеңеш бере алат деген маселе боюнча, ал эми командаларга жазылуу, машыгуу боюнча өзүнүн кайсы жерде Кыргызстан кайсы жеринде жашабасын, биздин футбол ассоциациялары бар, федерациялар бар. Бүт аймактарда бар. Ооба, бүт аймакта Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, биздин өзүбүздүн региональный Ысык-Көл, Нарын, Чуй, Бишкек анан. Биздин өзүбүздүн региональный федерацияларыбыз бар. Алардын башында, алардын ичинде ар бир өзүнүн направлениялары менен иштеген адистер бар. Алардын кол астында иштеген тренерлери бар. Ал жакка барып эле жазылып, машыга өрсө болот. Жогоруда айтып өткөндөй эле республика боюнча кайсы чоң аймак болсун, кичинекей болобу, чоң аймак болобу, биздин командалар бар. Эми кээ бирки жерде кыздар азыраак эме машыгышат, кээ бирки жерде тескерисинче оюнчулары көп дегендей, ага карабастан биздин бүт чемпионаттарыбызды ойноп келишет. Биздин форматтагы чемпионатта 2 жыл мурдага салыштырмалуу биздин формат азыр дагы да жакшы болуп келип атат да. Себеби дегенде 2018-жылды эле ала турган болсок, 8 команда менен ойногонбуз. Кыргызстан боюнча алар Баткенден Көлгө барып ойношчу, Көлдөн Таласка барып ойношчу. Ал эми 2020-жылда жакшы пландар бар болчу. Жакынкы чемпионат качан ошондо? Буюрса 2021-жыл. Буюрса пандемия болбосо, баары жакшы болсо, апрель айынан баштайбыз деген. Эл аралык турнирлер? Эл аралык турнирлер боюнча сүйлөй турган болсок, биз өзү 2021-жылы март жана апрель айында отбор ойномокпуз. АФКнын биринчи айлампасын ойномокпуз. 20 жашка чейинки курама командабыз сыртта ойномок, башка бир жерде 23 декабрда жеребьевка болмок. Тилекке каршы кат келди, пандемияга байланыштуу азырынча жылат деп. Жылышы мүмкүн, так маалымат бере албайбыз, бир аз күтө турууга деп коюшту. Эми даталары өзгөрүп калат деген маселелер турат да. Болжолдуу түрдө 2021 жаз экен да? Ооба. Апрель айында 17 жашка чейинки курама командабыз биз үйдө ойномокпуз. Үйдө АФК оюнун тосмокпуз да, мындайча айтканда. Сиз качан Астанага учасыз? Мен Казакстанда бүттү ойноп келдим. Ден соолугума байланыштуу мен аягына чейин чемпионатты ойной албай калдым. Бизде чемпионат болгон, ойношкон кыздар, мындай закрытый стадиондо эч кандай ошо ден соолугума байланыштуу мен ойной албай калдым. Азыр кайра футболго кайра келем деп ойлойм. Буюрса жазындан баштап ойнойм. Анда сиздер багынта турган ийгиликтер, бийиктиктер али алдыда экен. Бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кыргыз кыз келиндердин, айымдардын футболу өнүгө берсин Кыргызстанда. Чоң рахмат. Бүгүн бизде мейманда футбол боюнча Кыргыз Республикасынын кыз келиндер курамасынын менеджери Анаргүл Абдышева жана ошондой эле команданын капитаны Бактыгүл Токтоболотова болду. Чоң рахмат. Ал эми биз берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясына чоң рахматыбызды айтабыз. Эгерде 31 декабрга чейин ал жерден батир ала турган болсоңуздар, анда алмалуу сезон акциясынын катышуучусу болосуз дагы. iPhone 12, iPad Pro, же MacBook Pro'го ээ болушуңуз мүмкүн. Кайсы керекти аласыз, өзүңүз тандайсыз. Имарат Прогресс компаниясы сиздерди Алтын Булак Лайф, Гранвиль жана Астория үйлөрүнүн жашоочусу болууга чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. 10 декабрь адам укуктары жана ошондой эле футбол күнүн иш күндүн кечи программасында белгилеп, дал ушул темада биз бүгүн маек курдук. Мен бүгүнкү эфирибизде сенин укуктарың, бирөөнүн укуктары башталган жерде бүтөт деген сөз менен жыйынтыктагым келип турат. Себеп дегенде
ошол эле укуктардын талаасын, укуктарды биле турган болсок, ар бир үйдө бардык айымдарга кенен мүмкүнчүлүктөр берилип, бардык үй бүлөдө гендердик гармония орун алып, зордук зомбулук болбойт деген терең ишенич бар. Чоң рахмат, биз менен бирге болуңуздар.